Manake bolmadı. Tazip Atış baştaldı hazır. Tayjiktер Varuk деген жазуунун жанына позиция коюп алды. Позиция коюп темирлерди, шиттерди коюпчу. Ошоктон атып атышат. Кыргызстандын эл өкүлдөрү чыр чыккан аймакка да, эл көчүрүлгөн жерге де барган эмес. 23-июлда Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахим жолугуп, чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүргүзүлдү. Милициялар бизге ок атып атат. Мана биздикилердин да маяктарга ham тийип атат. Мана туттарга чейин тийип атат. Мана мантып. Аксайдын жарымы жарыдар ахмичи гонат. Аксайда военлер, кыргыздын военлери кыргыздар ушинтип атып атат. Граната атышат. Мана жөн чогулуш кылып сүйлөшөйүк десек көнбөй атып атат да. Граната атышат, осколкалар чачырап бизге алыр. Мана умотасылар елді аттатар. Ой, bir кичине Аксайды коесуңарбы, койбойсуңарбы, жашайыкпы, жашабайыкпы, же көчүп кетейикпи акыры. Ой, чоңдор барсыңарбы, жоксуңарбы? Ой, чоңдор, чоңоюп кагырлагыр, кабарабайсыңарбы бизди? Биз мантип жүрөбүз. Жаш балдарыбыз менен, небере чеберлерибиз менен, оорулуулар бар, касалдар бар, каяктасыңар? Өзүңөрдүн жаныңарды ойлойсуңар. Бейбечараны ойлобойсуңар. Көргүлө, кегиле, мана Аксайды келип көргүлө. Кеч кирип кетип атат, бардыгыбыз көчөдө талаада жүрөбүз. Жашоо жок бизге. Койсоңор койгула, жашасак жашайык, жашасак жардан наракка баарыбыз түртүнүп өлөйүк. Азыркы убакытта бардык иште өкмөт бардыгын иштерди таштап коюп туруп, алар чыдап турат. Мыякта эл акыры келип мамлекеттин ортосунда чатак чыгып, согуш болуп кетиши мүмкүн деп, ошол жакта болуш керек. Парламент, ошол жактан шайланган депутаттар эмес, ошол жактан мандат сатып алган парламент азыр ошондой болуп атат деп, баягы Кара Сууга тойго барып, тайраңдап, спикери баш болуп, вице-премьери төш болуп, 20-ден ашык парламент ошол жерде тайраңдап жүрдү эле. Азыр барып бүрө барды ошол жерге. Аларга, значит, мындан келди, кайсы жерде аш берсе, чучук берсе, кайсы жерде чөнтөгүнө бир нерсе салып, жакшы келдиңиз деп торго өткөрүп койсо, ошол жерге барышат экен. Ал эми мындай жерге барбайт экен да. Ошондой деген эле вывод чыгарасың. Андан башка эмне дейсиң? Ошондуктан айтат элем, улуу урматтуу президент, мына ушулардын баардыгын эске алып туруп, ушу парламентте каникулга кеткен боюнча ошол жерден келбей турган кылып таркатып берсеңиз, сиз кыргыз элине ошо ушунча өкмөт, ушунча депутат, ошондой баардык калгандарына караганда сиз чоң иш кылган болот элеңиз. Кыргызстандын жогорку бийлигинде болсо башка жагдайлар маанилүү болуп тургандай. Мисалы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга атайын чакыруу менен кеткени. Өлкөнүн ички эгемендигин ойлогондор оюндарды токтотуп 2 жылдан бери чек араны кармак Тажикстан менен. Мүмкүн жерибизде кетип калды. Ошону сурабайсыңар азыркы бийликтен. Протоколдорду акыркы чыгаргыла деп, Камчыбек Ташиев айткандай. Булар эч кандай эгемендүүлүктү, мамлекетти ойлогон жок азыркы бийлик. Өзүнүн гана чөнтөгүн ойлоп атат. Өзүнүн гана туугандарын ойлоп атат. Антип айткан укугум да жок. Бардык нерсе мыйзамдын талаасында. Ал эми парламент спикери Дастан Жумабековго байланыштуу мыйзам бузуу фактылары тууралуу маалымат тарады. Ага ылайык Жогорку Кеңештин төрагасы Жумабеков үй бүлөсүнүн, туугандарынын бизнесин, мүлкүн декларация толтурган кезде жашырган. Ал аялы Алина Кушубекованын бизнесин көрсөткөн эмес. Кушубекова дары-дармек сатуучу Альбио Фарм ишканасына ээлик кылат. Мындан сырткары спикердин декларацияда Артисбек ата балдары айыл чарба кооперативи бар экени көрсөтүлбөгөн. Депутаттардын башчысы ушинтип аткандан кийин калгандары эмне кылып, кайсы кайсы жакта тайраңдап жүрсө, дагы эле айтайын, Баткенде мени туккан жутуп атса, эмне кереги бар ошондой депутаттардын? Эмне кереги бар ошондой спикердин? Өзү ойлонуп туруп, кой, өткөндө дагы шылдың болдум эле деп, өзүнүн сөзүн өзү кылган иштерин ойлонуп туруп, унчукпай эле
эрте менен эрте саат 8'de ишке келгенде президентке заявление жазып койсо болмок, арыз жаз. Мен кеттим деп. Кечирип койгула, башым жетпейт экен деп. 1-июлдан баштап президенттин аппаратынын өкмөттүн, жогорку кеңештин, сотчун коргоо органдарын декларациялан текшерүү башталат. Бул коррупцияга каршы кадамдын олуттуу компоненти. Ар бир чиновник таманакы, маңдай тери менен тапкан кирешесине жараша жасаш керек. Жакындарына жазырып, мыйзамсыз байлыгын жашыргандардын чыгымдары ачык болуп, чиновниктин таза иштөөсүн камсыз кылуучу механизмдерди киргизүү зарыл. Анын үстүндө иштеп жатабыз. Аферлор да бүт. Таза аферлор. Ошол эле кезде интернет желесинде өзүн милициянын подполковниги катары тааныштырган жарандын видеосу тарады. Ал тасмада Ички иштер министрлигиндеги коррупция, прокуратура органдарындагы мыйзамсыздыктар жана жемкорлукка каршы күрөшүп жатканын айткан президентке жалган маалыматтар берилип жатканы тууралуу айтылган. Мен ушу президентке айтайын дегем, президент эле. Бул алдап коет экен, бул ушундай стратегия эмес да. Бул эгерде военный болсо, айткан сөздөрүн баарын текшертсе, биз Кыргызстан порядок болмок бат эле. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.